Айтып Перзат машинаңды сатып бияка салсаң деген, там 3 айда эле кайра машина алып коесуң деди мага. Анан Бул башы 2025-жылга чейин ушул ай сайын доход берип турат деди да. Аты аталган Гүлмира Абдыкадырова Mindplex-тин Кыргызстандагы башкы амбассадору болгон. мен Алланын ыраазычылыгы үчүн деп кылганда мен мындай чындап эле мындай Аллахтан мага жардам келгендегидей ушундай жан дүйнөм менен кабыл алдым ошол нерсени. $5000 санап бердим. Ага чейин $1000 уй менен музоосун сатып келип бердик, 85 000 сом. Эми компаниянын мен да основатели эмесмин. Бул нерсени мен иштеп чыккан жокмун. Mindplex номер 1 дүйнө жүзү боюнча номер 1 компания болот. Бактылуу турган үй бүлөгөлөр мындай бүлүк салып койду да, эжеке ушундай бир движениясы мененчи. Силерге окшогондорду алдайт, какшатат. Күндө мынча $1000 табам деп алдайт. Бирок сиздин үнүңүз окшош болуп турат да. Окшош болсо эле мен эмне айтыптын да. Баарыбыз алдандык аерде. Абдыкадырова жыл сайын чет өлкөгө окууга барып турган Вьетнам, Дубай мамлекеттеринде урусиялык команда менен жүргөн. Интернетте биткоин, блокчейн, криптовалюта сатып алып акчаңды эселеп көбөйт деген жарыялар көбөйүп калды. Муну сиз дагы байкасаңыз керек. Акыркы жылдары Кыргызстанда криптобазар активдүү өнүгүп жатканын өкмөт башы Акылбек Жапаров дагы белгилеген. Бирок буга жарыш эле Кыргызстанда виртуалдык активдер менен иштеген чет элдик, аныгы белгисиз, өлкөдө катталбаган компаниялардын дагы иши гүлдөп жаткандай. Медиа хабка Mindplex крипто банкингине алданганын айткан 3 адам үйүн, машинасын сатып, кредит алып, жада калса үйгө деген акчасын салып, кайра чыгара албай калганын айтып кайрылышты. Mindplex деген эмне? Кыргызстанда кантип иштеген жана ким алып келген? Канча адам акча салган? Акчанын дайыны кайда? Атым Нурайдай. Бул видеого лайк басып, комментарий жазып бөлүшкөндү унутпаңыз. Каармандардын бири Нурзаттын айтымында Mindplex-те иштеген Гүлмира Абдыкадырова аттуу аял бутуна операция жасатып берип, ишеничине киргенден кийин үй бүлөлүк машинасын саттырып, күмөндүү компанияга акча салдырган. Ал Абдыкадырова менен таяжеси аркылуу таанышып калган экен. Мен аксап басчумун. Мен бутум ооруйт. 2012-жылы авария болгом. 8 жер мен перелом болуп, бир топ операцияларды башыман өткөзгөм. Анан эже мени эмнеге мынчалык аксайсың деп сурап калды. Ушундай бутума операция кылдырышым керек. Протез алдырыш керек экен, ошо протез жок, бутум кыскарып аксап атам деп. Эже кийинки жумасында чакырды мени кайра Бишкекке кел, мен сага жардам берем деп. А мен Бишкекке келсем, могу Евразиянын 2-нчи этажы эле 3-нчи этажы эле бир офиске чакырып, ошол жакта жок иштешкендер менен отуруп, бул кызга жардам керек экен деп мен ошол жактан тоже ушундай сүйлөдүм. Ооба, мен авария болгом, мага операцияма там протез салдырыш керек экен деп айтып атат профессор Жуманбеков деп. Анан жардам беребиз деп калды. Ошол жерден Гүлмира эже эч кабатыр болбо, мен сенин операцияңды өзүм кылдырып берем деди. Гүлмира Абдыкадырова Нурзаттын протезин Түркиядан $2000 алдырып берген. Ошентип Бишкекте 2021-жылы ноябрда 4-шаардык шаардык ооруканада операция ийгиликтүү өтүп, Нурзат акырындап жакшы болуп баштаган. Эже жогу салынат экен. Мен Алланын ыраазычылыгы үчүн деп кылганда мен мындай чындап эле мындай Аллахтан мага жардам келгендегидей ушундай жан дүйнөм менен кабыл алдым ошол нерсени. Эже айтты, мен Аллах ыраазычылыгы үчүн мен сага жардам берип атам деп мындай акыбалымды түшүндү да эже. Мен ата-энем жок экенин, эч кимим жок экенин билип, баягы жолдошум экөөбүз, мен болгондой эле айттым да эжеке, жолдошум экөөбүзбүз, 2 балабыз бар, оокатыбызды кылып келатабыз, операцияга бирок эч кандай арттыра албай койдук депчи. Анан ойдо жок жерден эжеке ушинтип операциямды кылдырып берип калды. Бир жума 10 күндөй жаттым больницада. Больницадан жатып эле анан чыктык, үйгө чыгып келип эле баягы балдак менен бастым, адаптация болдум. Андан көп өтпөй эле эжеке баягы ыраазы болдук да, аябай эжекеге ушунчалык ыраазы болдук да. Анан Жакын адамыңыздай жакын адамымдай сезип эле аябай ушунчалык жан дүйнөм менен мындай мен үчүн аябагандай шок состояние болду да булчу. Ушунча жыл мындай даже туугандарың эч кимиң жардам бере албай атканда мындай бир көрүп туруп эле эже бир жуманын ичинде мага операциямды кылдырып берип койду. Мындан кийин Нурзат дасторконун жайып, ыраазычылыгын билдирип, белегин берип, эки үй бүлөнүн карым-катышы уланып, Абдыкадырова Нурзатка жоолук салган. Анын айтымында Абдыкадырованын криптовалютадагы кирешеси тууралуу айткандарынан улам кызыгып баштаган. Биз ал убакта машинабыз бар эле, Toyota Windom машинабыз. Айтып Перзат машинаңды сатып бияка салсаң деген, там 3 айда эле кайра машина алып коесуң деди мага. Анан
Мен аябай таң калдым. Күйөөм айтсам, кой болбойт деди күйөөмчү. Эжеке мени Бишкекке чакырды, офисине чакырды. Жандай айтып берди. Анан мен ал терминдерди менен тааныш эмес экен. Мен криптовалютаны уккан эмесмин буга чейин. Криптовалюта, токен, коин, анан Аллахка шүгүр, баягы Аллахты көп жамынганга мен неме болдум окшойт да, өзүмдө баягы жоолук салынган акыбалым болуп калды. Ошо менен эле эже айтты, күйөөмө чейин чалып, видео менен чалып, перзат машинаңды сатып эле салып сал, аз деген 20% доход, сен кайра 3-4 айда эле машина алып аласың, ар жагы уже үй аласың деп эле ушундай мындай сурай берди да эжечи. 2022 жылы Нурзат Жолдош экөө айдаган машинаны 2 жолу сатыкка чыгарып, акыры сатат. Бишкектен Вефа центрдан 2-нчи этажындагы, 3-нчү этажындагы чай ичкен жер бар экен. Ошол жакта отуруп, эжекенин колуна $5000 санап бердим. Ага чейин $1000 уй менен музоосун сатып келип бердик, 85 000 сом, анда доллар 85 эле. Анан мен телефонумду ачып, өзү бир ссылка жиберип, мен телефонумду ачып, мына сен машинаңдын акчасы 10 000, жок, $11,000 болду деп көргөздү да. Тияктан караганда $11,000 деп көрдүм. Мен апи өлө сонун койжу. Анда ушунун $5,000 машина алып туруп $6,000 тура бербейби? Үй алганга десем, жок, бул деген нативный токен да, муну чыгарганга болбойт деди. Бул деген өсүш керек, муну 1 айдан кийин чыгап, 1 айдан кийин уже результатын көрө баштайсың деди. Андан кийин эле эжекенин мамилеси өзгөрүп эле, чалсаң албайт. Анан офиске келсең үйрөнүш керек, муну билиш керек деп эле. Нурзаттын окуясынан кийин башка дагы тааныштары криптовалютага кызыгып, акча сала башташкан. Бизге кайрылган 3 жарандан башка дагы 2 адамды кошкондо жалпы дээрлик $30,000 акча жөнүндө кеп болуп жатат. Алардын айтымында бардыгы Гүлмира Абдыкадыровага акчаны накталай беришкен. Салган акчадан ай сайын 20% киреши чыгып турат деп ишенишкен. Бакыт байкелер салып салгандан кийин кой биз да акча табайлы, биз дагы элдин шаңы менен кетейли дедик да, биз дагы. Чын эле ушунчадан алса, ай сайын ушунчадан анын үстүнө ал айтты да. Мына бул вообще 2025 жылга чейин ушул ай сайын доход берип турат деди да, ай сайын акча чыгып турат деп. Анан улам сайын курсу көтөрүлөт деди да бизгечи. Акча түшүп турса ким акча тапкысы келбес. Өзүм парикмахерскийде иштейм, жолдошум электрик болуп иштейт. Бизде деле прям наличие жок болчу. Но издештирип ошол бирөөлөр карыз болчу, ошону алдык. Өзүбүз дагы карыз калдык дагы салып койдук да биз. Потому что расчет бар болчу да, кийин берип коебуз деген расчетто биз да салып салдык да. 20% майнит этсебиз, ай сайын берип коебуз деп. Анын үстүнө айтты да, еще курс көтөрүлөт депчи. Она уверенно говорила, потому что уверенно көтөрүлгөн баланча болчу мурун, азыр түкүнчө болду. Мен ошон үчүн квартира алдым. Золотой квадраттан Бишкектен. Өзү жип машинамды даже кайнежеме подарить этип койдум деген видеосунан бери көрсөттү да бизгечи. Канча акча салдыңар анан азыр? $3,000. Төлөп бүттүңүздөрбү? $3,000 төлөп бүттүк да, күтпөйт да алар 1,5 жылдан бери. Төлөдүк да, зарплатабыздан төлөдүк. Адам баласы ушундай экен да, жакшыга бачым ишенгибиз келет, бачымыраак байыгыбыз келет дегендей. Андан кийин жолдошум мал базарда иштейт, мал менен иштейт. Андан $10,000 алам. Давай бай isteyim. Давай дейт. Перзатка келем, давай. Жүрүп таныштыр. Баралла, биз да бай эле дейм. Хорошо, эжеке, давайте деди. Бардык, бердик акчаны. Анда гумда 2-нчи этажда отурган болчу. Ошол жака барсак, столдун жайып коюп турам. Так кандай мындай тамак бүт бар. Анда мен ушу баламды көтөрүп алгам. Алына кичинекей да. Анда бала менен келип ошо акчаны берип анан кеткем. Азыр жер там салганбыз. Ошол малда биз жер там салабыз деген акча негизи ошого дагы акча болчу да алчы. Анан ошо менен $10,000 жок. Жабыркадык дегендердин айтымында булар акча салгандан кийин эле Mindplex'тин курсу түшүп кеткендиктен алар акчаны көбөйтмөк турсун салган акчасында чыгара албай калышкан. Аты аталган Гүлмира Абдыкадырова Mindplex'тин Кыргызстандагы башкы амбассадору болгон. Муну ал өзү Instagram'дагы аккаунтунда жазып көрсөткөн. Өзүн криптоинвестор жана коуч тренер деп дагы атайт. Мен Абдыкадырова Гүлмира, жашым 39-да. Кыргызстандамын. Кесибим биолог фармацевт провизор. 20 жылдан бери студент кезимден баштап MLM бизнесте иштеп келем.
ошондой эле өзүмдүн кесибим боюнча аптекада заведующий аптека болуп бир канча традиционный бизнестерде да иш жүргүзүп келгем. 2020 жылы октябрь айынан баштап Mindplex'ти өзүмдүн командам менен чогуу иштеп келип атам. Мен Mindplex'ке келип өтө чоң билим алдым. Mindplex'ке келип акчаны биз табууну гана эмес, акчаны кантип көбөйтүүнү, акчаны туура колдонууну, акчаны туура иштетишти биз үйрөндүк. Видеода айтылгандай, Абдыкадырованын командасы болгон. Алар Бишкектеги Евразия соода борборунда кеңсе ачып, адамдарга консультация берип, жыйындарды да өткөрүп, Кыргызстанда компания жүргүзүүчүлөрү болгон. Бизге кайрылгандардын дооматтары боюнча кайрылганыбызда эч кандай накталай акча албаганын, Mindplex'ке акча салууга үгүттөбөгөнүн айтты. Кеңсебизге келип комментарий берди, бирок жүзүн ачып айтып берүүдөн баш тартты. Эми компаниянын мен да основатели эмесмин. Бул нерсени мен иштеп чыккан жокмун. Бул нерсени мен ойлоп тапкан жокмун. Бул нерсени Александр Мамасидиков основатели. Мен дагы ошол кишинин информациясы менен, ошол кишинин маалыматы менен өзүмдү өнүктүрүү максатында ушу блокчейн системасын колдоном деп, мен дагы ушул жакта инвестормун. Сайт жабылган жок. Сайт иштеп атат. Кошелектор иштеп атат. Mindplex Wallet деген кошелек бар. Ал жерде не только Mine, не только Plex, ал жерде MPX бар, X5 бар. Бүгүнкү күндө X5 уже Binance азыр чыккан атат. Mex'та бар X5, айтор Bitket'те бар X5. 4 токен, андан сырткары USDT биткоин дагы бар. Негизи бул жерде биз технологияны гана күтүп атабыз. Акчаны бирөө алып кетип калган жок. Мисалы мен азыр бүгүнкү күндө мына Мамасидиковго не претензия же болбосо бир не кыла албайм да, себеби дегенде ал акчабызды көтөрүп кеткен жок, өзүбүздүн кошелегибизде турат акчаларыбыз. Гүлмира Абдыкадырова долбоор 2020 жылы башталганын, үйүн сатып, Mindplex'ке салганын, компания 2021 жылы Кыргызстанда активдүү иштеп, бир майндын баасы 1 цент болгонун, өзү жакшы акча тапканын белгиледи. Ошол эле маалда ал батиринин акчасын чыгара электигин айтууда. Бирок күмөндүү компаниядан эмес, курстун түшүп кеткенинен көрүп жатат. Бирок бизге кайрылгандар 2 жыл мурун алар акча салгандан кийин эле курс түшүп, пайда көрбөгөнүн айтышууда. Мындан улам нааразычылыктар башталган. Эже менен 1-2 жолу телефондо мындай ызылдаша кеттик. Эже, сиз 3 айда эле дебедиңиз беле? Себеби мындай үйдөн уже бизде обстановка напряженный боло баштады. Күйөөм мына сатпай эле койсок болмок машинаны 3-4 айда алам дедиңер, уже 1 жыл болуп бартат. Уже 1 жылга жакындап бартат да машина сатканга. Жок, азыр машина жок, жүрөбүз азыр. Уже ишенгим келбей, уже мындай жаман акыбалда боло баштады, мындай ушунчалык кандай десем, үйүбүздө жаңжал боло баштады, жаңжалыбыз күчөп атты, катуулай баштады, мындай бактылуу турган үй бүлө эле мындай бүлүк салып койду да. Баягы мен тааныган Гүлмира, астафиралла, Алла, мен ыраазымын. Аллах менин колум аркылуу сага жардам берип атканына, бул Алладан келди, мен эмес деп аткан адам эле аңкылдап башкача сүйлөгөндө мен аябай шок акыбалда калгандан өкүндүм. Шашылып туура эмес иш кылып алганына. Ошо менен үйдө отурганымда баягы күйөөс чалып калды мага. Күйөөс чалып эле аял жөнүндө көп маалымат берди. Бул деген силерди алдап кетти. Биз ажырашканыбызга 1 жыл болду. Бул силерди алдап кетти. Сен машинаңды сатып салгансың, мен подтверждать этип берем. Сен заявление жазбайсыңбы? Эмне отурасың? Аны бизден алган акчаларга чын эле үйүнө акча төлөп салды, үйүн алып алдыбы, бизден алган. Алдадыбы бизди ошондо? Бирөөсүн оштон бирөөнү каксатып, акырында $8,000. Силердин акчаңар болбосо бул эмне каякта иштебесе иштерди. Же бир пайда көндүрүп сатабы экен, айтчы мага. Только жалган менен жашоосун. Силерге окшогондорду алдайт, каксатат. Күнүнө мынча $1000 табам деп алдайт. 1000 сомон таппайт. Эмне кылайын эми Мелисбек, айтыңызчы, эмне кылыш керек? Жазып туруп үстүнөн жаз ушундай болду. Эсенбыга жаз, Робудуга жаз ушундай менин машиник деп. Булар машинасын сатып салган деп доказать этип бересизби? Ооба, айтып берем, ооба. Машина айлантып машинасын алган деп. Андан башкаңарды деле толтура койганча акча салганыңар. Ооба. Бизге кайрылгандар акча бергени тууралуу дал ушундай далил келтиришкен болчу. Биз аны азыр тастыктоо үчүн ал адамдын өзүнө чалып көрөбүз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Нурайдай медиа хабтан чалып атам, журналистмин.
Түшүндүм. Бәрібіз жабырқадық аяқта. Банкрот болдық, бәрібіз. Мен де банкрот болдым. Toyota Camry машинамды салып өріп, біз банкрот болдық. Бирок сиз жабырлануучумун дегендердин акчасын Гүлмира Абдыкадырова алган, дастыктап берем деп айткан экенсиз. Айткан эмес, мантипи. Бирок сиздин үнүңүз окшош болуп турат да? Окшош болсо эле мен айтыптым. Бәрібіз алдандык аерде. Кимге алдандыңыз? Жок, ошо Майнплекске. Бәрібізді ошо алдап кетти, Мама Сыдыков деген сволочь. Проект жөнүндө айтып берсеңиз, негизинен бул кандай проект болгон? Проект кып-кызыл аферист экен. Эмне үчүн? Алдады адамдарды. Эмне деп убада берген? Доллары миллионер болосуңар деген. Ошону мындай кененирээк айтып берсеңиз, кандай проценттерди убадалаган эле, канча акча салгыла деди эле? Бул акчаңар чектөө жок. Любой канча көп салсаңар ошончо байыйсыңар. Достор, өзүңүздөр уккандай, Гүлмира Абдыкадырованын жолдошу Майнплекс долбоору башынан эле алдамчылык болгонун, өзү дагы акча салып, башка адамдар дагы алданып калганын айтты. Негизинен Кыргызстанга Майнплексти орусиялыктар алып келген. Александр Мамасидиков негиздөөчүсү болсо, командасында Алексей Еремилов, Федор Богородский жана Анастасия Лазовская аттуу орусиялыктар болгон. Криптовалютный рынок и Майнплекс – это безграничные возможности, и это как море, такое же бескрайнее и большое, и в него нужно заходить, умея плавать. Мамасидиков орусиялык командасы менен Бишкекке ошко келип, форумдарды өткөрүп турушкан. Майнплекс экосистема деп ар кандай онлайн сабактарды дагы өтүп турган. 2022 жылдын жайында Ысык көлдө Салимар аттуу эс алуу борборунда масштабтуу бир жумалык конференция уюштурушкан. Ал жакка бизге кайрылгандар дагы барган. Алардын айтымында форумга Жалал-Абад, Ош, Талас жана башка облустардан катышуучулар келип, Бишкектен көлгө 3 автобус киши кеткен. Жалпысынан 1,5–2 миңдей киши болгон. Адамдар форумга өз чөнтөгүнө барган. Форумда Майнплексте иштеген Гүлмира Абдыкадырова, Мукаш Токтогазиев аттуу киши да элге чыгып сүйлөгөн. Сонун энергияны алдык, биз күткөн инсандардан ашыгы менен келишти. Майнплексте бизде надежда өтө чоң. Буюрса Майнплекс №1 дүйнө жүзү боюнча №1 компания болот. Inviting all of you guys in Dubai for the birthday of the second birthday of our company. Окутуу программасынан тышкары көлдө концерттик программа болуп, белгилүү ырчылар да болгон. Абдыкадырова Майнплекске чейин Safe Business тармактык бизнесинде дагы иштеген. Андан кийин Майнплексти 3 жыл бою активдүү жарнамалап, Instagram баракчасына чыгарып келген. Кең сөзгө келгенде Мамасидиков ага бул үчүн акы төлөбөгөнүн, компаниянын жүзү эместигин айтып актанды. Бирок жеке өзү гана инвестиция кылса, жарнама кылып, региондорду кыдырып, эмнеге элди ээрчитет деген суроо жаралат. Абдыкадырова жыл сайын чет өлкөгө окууга барып турган. Вьетнам, Дубай мамлекеттеринде орусиялык команда менен жүргөн. Бизге ал артында дүйнө боюнча 20 000 адам бар экендигин айтып, бирок Кыргызстан боюнча так санын айткан жок. Майнплекс бул жаңы доордун заманбап акчасы. Плекс банкинг бул биздин келечегибиз. Майнплекс бул жаңы кадам жана жаңы мүмкүнчүлүк. Криптовалюта акчаны инфляциядан саклоочу бирден-бир жолу. Плекс бул криптобанк, крипто кошелек. Ар бир адамдын банкы чөнтөгүндө болот. Соода садыкка өтө ийкемдүү акча. Криптовалюта бул пенсионерлер үчүн да кошумча киреше. Майнплекс менен өсөбүз жана өнүгөбүз. Биз Телеграмда Майнплекс Кыргызстан аттуу 300 адамдан ашык колдонуучусу бар Телеграм каналды көрдүк. Абдыкадырова жана башка лидерлер окуп, катышуучу болгондорго сертификат берип, чай уюштуруп турушкан.
Бишкектеги кеңсесинде адамдарга консультация берип турушкан. Ал кеңсе компания болуп ачылдыбы, мыйзамдуубу, Mindplex Кыргызстанда 3 жыл бою кантип иштеди деген суроолорубузга жооп болгон жок. Абдыкадырова менен чогуу иштеген Мукаш Токтогазиев суроолорубузга жооп бербеди. Негизинен Mindplex негиздөөчүлөрү тууралуу видео роликтерди ар кандай платформаларга салып турушкан. Өздөрүн Сингапурда катталган компания катары көрсөтүп келет. Бразилия, Вьетнам жана башка өлкөлөрдө иштеп жатканын айтышууда. 2022 жылы Кыргызстанда виртуалдык активдер боюнча мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык криптовалюталык кызмат көрсөткөн жергиликтүү болобу же чет элдик компаниялар Кыргызстанда расмий катталып, ишмердүүлүгүн алып барышы кажет. Mindplex фин көзөмөлдөө лицензиясы жок жана Юстиция министрлигинде дагы катталган эмес. Демек, Mindplex'тин Кыргызстандагы ишмердүүлүгү мыйзамсыз болгон. 2022 жылы Орусиянын борбордук банкы Mindplex'те финансылык рынокто финансылык пирамиданын белгилери бар экендигин эскертип, кара тизмеге киргизген. Mindplex боюнча биз бир нече экспертке кайрылганыбызда финансылык пирамиданын белгилери бар экендигин айтышты. Этот и другие подобные проекты – это лохотроны. Почему? Потому что они обещают какие-то заработки, какие-то проценты, когда они берут деньги. Любой проект, который берет с вас деньги и обещает вам заработок просто так, на криптовалюте там, или еще на чем-то, это в 99% случаев лохотрон. Просто привлекается капитал, даже делаются какие-то выплаты, и есть реферальная система, людей, значит, заставляют или там мотивируют привлекать еще других людей, чтобы они зарабатывали на этом. То есть деньги получают они с тех, кто привлекает еще людей. Соответственно, эти деньги потом частично выплачивают тем, кто вначале пришел. То есть это построение пирамиды. В общем, это как бы основные признаки, по которым можно определить. Если человек хочет зарабатывать, он должен зарабатывать это деньги своим умом, не просто положив или вложив куда-то. Потому что люди думают, что все так легко, на самом деле, так легко не может быть. Если перед вами компания, которая обещает вам больше 10% в месяц, то стоит задуматься. И, скорее всего, перед вами хайп. Потому что такую прибыль, очень тяжело обеспечить. И уж тем более такую прибыль гарантировать. Второй признак – очень минимальные суммы для инвестирования. Если вы видите компанию, которая занимается разработкой различных медицинских препаратов, крупная, солидная фармацевтическая компания, вы думаете, она будет на самом деле собирать там 10-20 тысяч инвесторов, которые вложатся по $10-20 в виде инвестиций? Конечно же нет. Такая компания будет искать инвесторов, которые могут сразу вкладывать сотни тысяч долларов в развитие, а возможно и десятки миллионов долларов. Уж точно не собирать эти по $10-20, которые являются для них абсолютно мизерными. Но не так это работает. Зато это работает на массы. Крипто чөйрөсүндө 10 жылдан ашуун жүргөн Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын астындагы блокчейн департаментинин эксперти Асылбек Айтматов инвестициянын шарттарын өлкөдө крипто проекттер көп экендигин, буга чейин Tifcoin, Finica өңдүү криптовалютага жамынган компаниялардагы көп элди сыздатканын белгиледи. Чакырып эме деп калды. Ушундай бир проект бар экен, анан акча салайын деп атам. Сен кичине түшүнөсүң го, карап көрүп берчи депчи. Анан мындай болуп калды, ушундай булардын токени бар экен, ушундай сатып алган атам депчи. Анан мен өзүм айтыштык болгон үчүн телефонду эле ачтым, жаңы токен создавать эттим, 100 миллион. Анан айттым, мына сага 1 тыйындан берейин даже мына. Мен азыр өзүң көрдүң дедим. Мен сага создавать эттим, азыр мен сага жөнөтөм, мага акча бересиң. Ушундай токенди ушундай эле чыгарып коебу дейт. Мен көрөйүн, токен деген бул эч нерсе турбайт. Бул деген жөн эле мен компания ачтым дегендей депчи. Азыр айтып бербедим, например, ошо любой токен криптовалютаны кантип билсе болот. Мисалы, жөнөкөй компанияга салыштырыш керек. Бул компания бир жерде регистрация болгонбу, болбогонбу? Бул компаниянын ичинде офис барбы, жокпу? Компанияда адамдар иштейби, иштебейби? Эң негизгиси компания эмне продукция чыгарат? Бул жерде эң чоң эки айырма бар. Биринчи айырма
мына Mindplex'ке окшогон да, мисалычы, биз сонун проект жасап атабыз, буйруса бул акча алып келет деген нерсе бул башка. Бизде продукция бар, уже акча алып келип атат. Мына силер акча салсаңар, ошол акчаңарды көбөйтүп, мондай кылып аласыңар деген проект болот. Мисалычы, булар аябай айырмасы чоң да, бири-биринен. Ошон үчүн мындай адамдар да эме проектти тандаганда ошо компанияга салыштырса дейм да. Анан жана сетевиктер жөнүндө айтып атпайсызбы? Бизде да экинчи проблема бул местный сетевиктердин уровени да. Аларга эч кандай закон жок, обещают, что хотят. То есть тиякта айтпаган болсо дагы алар айтышы мүмкүн, там эч кимди зордоп акчасын албагыла депчи. Бердеги сетевиктер зордоп давай да акча тап деп кредит алдырып жатат. Буга да бир чара көрүш керек. Mindplex өзүн криптобанкинг, башкача айтканда криптовалютанын негизиндеги Mindplex жана Mindplex Payments экосистемасындагы электрондук төлөмдөрдү жүргүзүү системасы катары көрсөтөт. Кыргызстанга 2021 жылы келгенде продуктусу жок, жаңы гана иштелип жаткан долбоор болгон. Ал системага кошулган дүйнө жүзүндөгү бардык магазиндерден офлайн жана онлайн товар сатып алса болоорун айтышат. Бишкекте Plex'ке продукт сатып алса болоорун көрсөтүп, Сибирское здоровье, МВ, Тяньши сыяктуу компаниялардын продуктусун Plex'ке алмаштырып жарманке дагы уюштурушкан. Эксперттер белгилегендей, криптовалютага акча салуу өтө кооптуу. Адамдар акча салганда ашыкча акчасы экенине көзү жетип гана бул чөйрөгө аралашса болот. Криптовалюта инвестиция боюнча билим алуусу кажет. Видеолордон көргөндөй, Mindplex'ке акча салгандар көбүнчө пенсионерлер, айымдар. Кыргызстанда салык системасы жаңылангандан бери патент менен иштеген, сооданын атасын тааныткан ишкерлер дагы счет фактура толтура албай кыйналып жаткан учурлар көп. Буга салыштырсак, виртуалдык активдер криптовалютаны түшүнүп, инвестиция кылуу үчүн жөнөкөй карапайым калктын дарамети канчалык жетет деген суроо туулат. Орусиялыктар алып келген Mindplex башка өлкөдө катталган күндө дагы Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык иштеши керек. Бизге кайрылгандар милицияга арыз жазышкан. Учурда алардын арыздары боюнча териштирүү жүрүп жатат. Сиз кандай ойлойсуз? Күмөндүү компаниялар ачык эле Кыргызстанда иштеп жатса, элдин чөнтөгүн кагып жатса, чара көрүлүшү керекпи? Пикириңизди калтырыңыз. Бул видеону бөлүшүңүз. Көрүшкөнчө.